Достор барыңға салам. Короче, мен сіздерге наконец-то видео шығарайын дедім, но обычно емес, ондай жақсы бір природаның içinde сіздерге видео тартайын дедім, потому что достор сіздерге шығара тұрған приложение достор ошондой эле жақсы жарқыраған, потому что анда деле біз игр ойноп, как мурдагы приложенияларда эле акча табабыз достор. Видеоны башташтан мурда сіздерге мен природамен таныштырып өтөйүн достор. А так природа достор өтө эле нормально, кос болуп турат. Поэтому, достор, видеоны баштайбыз. Барыңарга ийгилик. Погнали. Короче, достор, природа менен жүрүп сиздерге тааныштырып келип атып, мен моундай жерге көрүп калдым, достор, так заброшенное здание деп. Если, достор, биздин каналда подписчиктер 1000ден ашуун или же лайктарыбыз так 500ден ашуун боло турган болсо, достор, мен мунун ичине сиздерге кирип берем, чтобы все было честно. А то азыр өтө эле коркунучтуу көргөн болсоңуздар, так биякта дагы бирөөсү бар экен. Вот, достор. Достор, приложение узнаты Game Block Puzzle деген приложение, достор. Бұл приложение, да, достор, біз есіңерде болсо, мурдагы приложение деле кудум ушундай иштегенбиз, бирок ичине башкача, бирок анда деле Binance кошелекке чыккан. Бұл приложение деле, достор, Binance кошелегибизге акча чыгат, достор. Так, кандай кылабыз? Мону басабыз. Короче, ушундай собирать этебиз, достор, бул жерде. Но, достор, сиздерге айтып өтөйүн, так, главный, могу сундук турат го, достор, если көрөтүң. Так, могу ушул сундукту, достор, ушунун катарын биз көбүрөөк собирать этишибиз керек, потому что ушул үчүн бизге акча төлөйт, достор. Вот, если сундуктун катарынан сиздер чогултпасаңыздар, мондай эле, а то акча төлөбөйт, достор. Поэтому болушунча ушул сундукту табабыз, достор. И что будем делать? Бул жерде биз открыть и будем на этом зарабатывать. Короче, реклама көрөбүз и реклама көрүп акча иштейбиз, достор. Так, давайте азыр мен бир реклама көрөйүн. Достор, реклама аягына чыкты, так, назад. И, достор, мондай болгондон кийин сиздер удваивать деген кнопканы кайра баса берсеңиздер, достор, өзү эле сиздер минималкага жетип каласыздар, чтобы игра ойнобой эле. Муну баса берсеңиздер, өзү эле жетип каласыздар, потому что муну мен эчтө көрүнүп калганын көрбөдүм, поэтому только удвоить кылып отуруп мен азыр минималка топтодум, достор. Давайте азыр мен жөн эле взять басам. Эми, достор, дагы бир функция, если, достор, мол иградан, мол жерден зериккен болсоңуздар, достор, зериктиңер, ойнобой эле, чтобы акча иштейин десеңиздер, достор, сиздерге ал үчүн эле возможность бар, достор, мол жерде көргөн болсоңуздар, казнический сундук деп турат. Ушуну бассаңыздар деле ушундай акыма пайда болот, и сиздер реклама көрүп, ушундай кылып эле иштесеңиздер болот, достор. Мындайча айтканда, бул реклама көрүп эле акча иштей турган приложение, достор. Так, сейчас нет. И еще, достор, приложение для заработка дегенди бассаңыздар, Океан Краш. Мен бул приложенияны сиздерге көрсөтөйүн деп аткам, достор, бирок мен көрсөтүп атканда экрандан эчтеке көрүнбөй атат, поэтому, достор, ушул жерге көрсөтүп коем. Если сиздерге интересно болсо, мунун деле ссылкасын мен комментарийде калтырып коем, достор, чтобы. Но бул деле кудум ушундай игра, кудум ушундай реклама көрсөңөр и ушундай ойнойсуңуздар, достор. Эми, достор, бизге вывод кандай? Вывод, достор, Binance кошелекке чыгат. Давайте вывести деген мол жерде басабыз, жашыл кнопканы. Так, бул жерде басканда хорошо, все понятно. Бизге полигон эмес, бизге Binance кошелек ыңгайлуу болгон үчүн, достор, биз Binance кошелекке чыгарабыз. Так, смотрите, бул жерде минимум 100 000 монета. А менде уже 100 000 монета бар, достор. Поэтому бул жерден акча чыгарсам болот. Так, эми вывести дегенди басабыз, достор. Бул жерге бизге видите ваш Binance идентификация. Короче, сиздерге көрсөтөм, муну каерден алабыз. Итак, достор, так, биз мол жерди басканыбызда, так, бул жерде баскабыз. Бул жерде баскандан кийин эле бизге ID деп чыгат, достор. Так, мынакей. Вот, көрдүңөр. Если вам не видно, да, давайте. Мына ушул биздин ID, достор. Биз ушуну копировать кылып алабыз. Так. Скопировано, все. Эми назад играга кайтабыз. Азыркы копировать кылган жерибизди басабыз, хорошо, окей. Назад. Подтверждать. Если вы... Все, достор, просматривается, безики ожидается пока что.
Пока сіздерге достор, мен өзім дағы қайсыл приложениялардан ақша иштеп атам, мен сіздерге аны көрсөтүп өтөйүн. Достор, мен бұл ботты мен каналымда көрсөткөм, бирок билбейм, анча адамдар бул жака кирбеди. Поэтому достор, Gmail Farmer Bot деген бот, достор, бул жерде биз эмне кылабыз? Назад бул жерде биз аккаунт зарегистрироваться этип, достор, и ошол зарегистрироваться эткен аккаунтубузду подтверждать кылабыз, и ошол үчүн бизге акча төлөйт, достор. И плюс, достор, ал үчүн бизге 3 рубльдан төлөп берет, достор. Бир аккаунт ачтың 3 рубль, ну, короче, ошундай эле. 10 аккаунт ачып койсоңуздар 30 рубль уже сиздерге акча төлөп берет, достор. Давай зарегистрироваться деген басабыз. Бизге мо скачать Gmail Farmer Антибан деген скачать кылып алабыз, и болду. Ошондон кийин биз дагы скачать кылып иштесек болот. Эми достор, менин балансымда азыр 17 рубль акча бар экен. 17 рубль акчаны давай вывести басам, достор. Мага Payer кошелек удобный, достор. И эми мен ушул мен өзүм Payer кошелегимди жазам, так отправьте дейт. Мен отправить этем, достор. Мол, мен Payer кошелек заявканы в течение часа дейт, 1 саат ичинде мага акча келет. Повторю, что мен Payer кошелегимде 147 акча бар болчу. Давайте посмотрим уже сейчас сколько получилось. Сразу эле келбесе керек, но посмотрим, достор. Так, 147 рубль акча бар уже. Так, историядан пока что нету, достор. Ага. На всякий случай копировать кылып алам, и сиздерге мен экинчи дагы иштеп аткан приложениямды көрсөтөм, достор. Бизде самолет учуп атат, поэтому голос анча болбой калышы мүмкүн. Не описывайте. Достор, сиздерге мен бул приложенияны көрсөткөм, Give Stream деген. Бул жерде биз стрим көрөбүз, и ал үчүн бизге акча төлөп берилет, достор. Если кааласаңыздар, ушунун жөн эле видео көрүп, ал үчүн акча иштетип турганын деле коюшум мүмкүн, достор. Андай приложение деле бар, бирок удум ушундай. Эми, достор, мен бул жерден акчаны чыгарып алам. Так, давайте сюда. Withdraw. Менде азыр 0,35 рубль бар экен. Как раз мага деле минималка деле удум ушундай. Confirm, достор, бул жерге мен азыркы Payer кошелегимди жазам, и бул жерге 0,35 жазылат, достор. И confirm. Все, достор, бизге акча, короче, тез арада түшүп калат. Уже походу менин жанакы Binance кошелекке чыгарган 9 рубль акчам түштү, походу, достор. Давайте мен Binance кошелекке кирем, достор, азыр. Так, баланс 17,5. Короче, ушундай обновление кылабыз. Все, 27. Ну, короче, достор, өзүңөр көрдүңөр. Все, бизге уже акча түштү. Вот так, достор, бизге ушундай акча төлөп берилет, достор. Давайте эми Payer кошелекту карап көрөбүз. Может, ал жака деле акча түшкөн болушу мүмкүн. Бирок, достор, алар мен проверенный сайттар, проверенный приложениялар, поэтому алар обязательно акчаңарды төлөп берет. Если сиздерге кызык боло турган болсо, достор, мен комментарийге ссылкаларын калтырып коем, достор. Все, уже 178. Бизге походу Give Stream төлөп берди. Ооба, достор, 1 цент комиссия ала турган болсо, бизге 34 цент уже төлөп берди, достор. Вот, достор, удум ушундай эле сиздерге акча төлөй турган приложениялар керек болсо, мен баарын ссылкаларын комментарийге калтырып коем, достор. Итак, достор, биздин видео аягына чыкты. Сиздерге видео жаккан болсо, конечно же, лайк, жакпаган болсо деле лайк, потому что мен сиздер үчүн аракет кылдым. И смотрите, какая природа кооз болуп турат, достор. Хотя бы ушул природа үчүн деле лайк баскыла, и комментарийге деле лайк природа үчүн деп койгула. Все, достор. Барыңарга рахмат, барыңарга ийгилик. Кстати, достор, конкурс боюнча сүйлөбөй калдым, достор. Сиздер комментарий жаза бергиле. Комментарий жазсаңыздар, мен кийинки видеодо обязательно бул видеодун конкурсун сиздерге көрсөтөм, достор, потому что бул видеодо конкурс бар, достор. Барыңарга ийгилик.